Саламатсызбы? Адинайым, саламатсызбы? Саламатсызбы, Кунзайым, кандайсыз? Жакшы, Адинайым, бизде сатуу бөлүмүнүн начальниги Роб. Адинайым менин командамда 3 жылдан бери иштеп келет жана төрт балаңыз бар, же Ооба, 5? Төрт ооба, 4 балам бар. төрт баласы бар. Мына акыркы баласы, кызы, Адинайымдын кызы, 1 жашта, дагы эле эмчекте. Төрт баласы менен үйдө 3 жылдан бери иштеп келе жатат. Элестетиңиз, мен менен иштешүү стабильность. Өзүңөр эле кетем десеңер эле, мен эч кимди кетирбейм. Өзүңөр эле кетпесеңер. Один айым, айта кетсеңиз, кандай результаттарды алдыңыз, канча зарплата, доходторго чыгып атасыз, жана сатуу менеджерлик, мына ушул бизнес сатуу менеджерлик курсубуз эмнеси менен өзгөчөлөнөт, кандай ийгиликтерди жаратып атасыз? Жакшы, Кунзайымдын аудиториясы менен таанышканыма кубанычтамын. Мен эме Кунзайым менен оказывается апрелде уже 4 жыл болот экен, 3 жыл эмес уже. Уже 4 жыл, Мен классно. биринчи жолу баягы эмеге сатуу менеджер болуп иштеп бер деп алганыңыздан бери апрелде болчу экен да, это бул оказывается. Апрелде уже 4 жыл болду. Андан бери мен уже дагы бир кызды болдум, ал маалда 3 балалуу болчу экенмин, азыр уже 4 балалуу болдум. Бирок аябай ыраазымын. Ошончо жылдан бери уже иштеп келе жатам. Өзүм дагы уже дисциплинага түшүп, кадимкидей көп жоопкерчиликти алып уже иштеп баштадым дегендейчи. Опыт дагы болуп атат. Плюс өзүм дагы мындай декреттеги отурган айымдардын арасынан мындай айырмаланып, өзүм уже өсүп баштадым. Даже окружение менен дагы бул сонун экен. Мен деген азыр сатуу менеджери курсунда сопровождение кылып жатам. Бул дагы сиздин артыңыз менен сиздин ушул жака сопровождение кылып, возможность бергениңизге дагы сүйүнөм, потому что мен өзүм куратор боло албайм деп ойлочумун да. Андан сатуу менеджери болуп дагы иштейм. Сатуу менеджер дагы болуп иштейм, одновременно эле сопровождение кылам, сатуу менеджер да болуп иштейм. И астында дагы өзүм дагы буюрса команда типтедим, буюрса типтеп жатам дейин. Ошол сонун запустар впереди. Мен акыркы алган зарплатам ушул 16 күндө 38.250 сом алыптырмын. Плюс еще ал жакта дагы бар болчу, это бул остатоктор. Алардын еще мен эме эсептеген жокмун да. Конечно, бул менин өзүмдүн жоопкерчилиги менен, мен канчалык жоопкерчилик алган сайын ошончолук доходум өсөт экен. И бул командада мисалы иштөө үчүн дагы баягы келип эле жөн эле жүрө бербестен аракет кылып тырмышып иштесең, анан чоң доходторго чыгасың. Ошон үчүн баягы сатуу менеджерине келген азыркы биз окуп жаткан кыздарга айтмакчымын, эжекелер окуп атат бизде, чоң эжелер окуп атат. 40 жашта, 50 жашта неберелер бар эжелер окуп жатат. Ошолорго айтмакчымын, канчалык өзүңүздөрдүн аракетиңиздерден көз каранды, силердин кирешеге чыгышыңар баягы өзүңүздөрдүн жоопкерчилигиңиздерден көз каранды. Кыйын айымдын менеджерлери да кыйын болот да албетте дейт. Ооба, Один айым кыйын, мыкты айым. Эң негизгиси үй бүлөсүн дагы балдарын да багып, үйдө отуруп балдар менен отурса дагы кызын частный мектепте окутуп атат. Караңыздарчы, өзү дагы окуп атат, өнүгүп атат дегендей. Албетте, менин оң колум десем дагы болот. Один айым ушул үйдө отуруп алып эле экөөбүз 1 жылда бир 3-4 жолу көрүшсөк көрүштүк, көрүшпөсөк жок. Бирок бир тууган эмес, Адина менеджерлер менен көбүрөөк сүйлөшөм да менчи. Жумуштагы адамдар менен көбүрөөк сүйлөшөбүз да. Алыскы тууганыңа караганда өзүңдүн ушу жумуштагы дегендей. Анан Один айым дагы келгенде ошо 5.000, 10.000ден үйдө өсүп келип, мына азыр сонун бизде проценттер, бонустар көбөйдү. Мыкты сатууларды жасаган айымдарга бизге сонун сертификаттар, спага барып келдиң, Аны дагы унутуп калыптырмын. Бул эмеде сатуу менеджеринде мен эң көп сатуу жасаганым үчүн дагы Кунзайым мага спа центрге жолдомо берген. Биз аны Айдана экөөбүз барып келдик. Аябай сонун. Дагы биздеги Айдана руководитель отдела продаж экөөбүз барып келдик. Бул аябай сонун возможность. Мында мен деле силерге окшогон жолук салынган эле кайненем менен квартирада эле жашаймын. Ошол эле маалда 4 балам менен. Мурда мен ойлочумун да, 2 балам бар кездечи тиги элдер кантип иштейт депчи. Анан мисалы өзүң да кирешеге чыгып жанталашып турмушуп иштеп баштасаң, мисалы кайненелериң деле түшүнүп балдарыңды карап берет. Мисалы мен азыр эфирде отурам, кайненем болсо балдарымды карап берет. Мен мисалы жанды жолугушууларга чыксам же созвон кыла турган болсом же зумдан сабак өтө турган болсом, кайненем мени колдоп турат да. Ошон үчүн бул эфирден дагы аябай ыраазычылык айтып кетмекмин. Мен благодаря ушул курска келип
ушул чөйрөдөн жада калса ошо өзүмдүн кайненелериме, өзүмдүн жакындарыма, жолдошума дагы мамиле кылып, кандай кылып өзүмдү алып жүрүштү да үйрөндүм. Бул дагы аябай сонун чоң жетишкендик мен үчүн. Рахмат, ыраазымын, аябай ыраазымын. Каждый раз мен сатууларды жасаганымда ошол нерсени баалап жатканыңызга, командада калып иштеп жатканыма чоң мүмкүнчүлүк түзүп бергениңизге, түшүнгөнүңүзгө, жөн эле ушул окруженияга мени кошуп койгонуңузга, мен ушу декретте отура бербестен ушул жакта өнүгүп жатканыма ыраазымын. Адина айым ошондо эмнени сатып кирешеге чыктыңыз дейт. Эмне саттыңыз, айтыңызчы. Эмне саттыңыз? Бизде сата турган нерселер көп. Мен ушинтип консультация берем. Кээдеүлөр эмне сатасыңар силер, товар сатасыңарбы же сет эгисиңер дейт да. Жок, биз эксперттердин курстарын сатабыз. Биз өзүбүз Кундузайым мыкты продюсер болгон үчүн бизде продюсированияда психолог айым бар. Андан тышкары биз наставничество окутабыз. Кундузайым биринчи наставник продюсери Кыргызстан боюнча. Анан бизде наставничествода дагы 2 ай сайын ошол эксперттер келет. Аларга, конечно, ушундай бизге окшогон сатуу менеджерлер керек. Анан биз өзүбүз таптап туруп ошолорго да беребиз. И плюс өзүбүздүн курстарыбыз, мына ушул эле сатуу менеджерин сатам, наставничестводон сатам. Андан тышкары Кундузайымдын дагы жаңы жазылып жаткан курстары болот, ошолорду сатабыз. Психолог айымдын курстарын сатабыз. Мисалы Заткан Жусупованын курсун сатабыз. Буюрса сонун пландарыбыз бар эми. Ал нерсенин баарын Кундузайым өзү айтып берет, но иштейм деген кишиге аябай иш көп. Мен мисалы чындап прям жетишпей калам да. Даже мындай лишний раз сүйлөшкөнгө убактым жок. Ошон үчүн если каалооңор болсо, иштейм десеңиздер, пожалуйста, биздин командага келип, сатуу менеджерин окуңуздар, иштеңиздер. Анан көпчүлүгү суроо берип атышат, 15 миң сом кымбат экен депчи. Кантип жооп берет элеңиз? 15 миң кымбатпы? 15 миң сом азыр особенно вот рекламадан келгендер 15 миң сом баалуулугун сурабай эле сразу 15 миң сом сурайт. Бул кымбат экен депчи. Айымдар, биринчиден өзүңүздөргө кымбат курсту алгандан коркпоңуздар. Канчалык кымбат болсо, ошончолук ошол курстун дагы баалуулугу болот. Ошол курстан дагы ошол мисалы 1000 сомго алган нерседен 10 миң сом чыгарып аласың. Ал эми 15 миң сомго алган курстан минимум дегенде бер жагы 15 миңден ары кетесиң да, 25 миң, 45 миң. Это сен уже өзүңдүн аракетиңен. Ошон үчүн 45 миң сом деген, мисалы, сиз 15 миң сом салып туруп 45 миң сом чыгарып ал деген бул сонун мүмкүнчүлүк да. Мисалы биз тойго деле барсак деле, жок дегенде бер жагы дегенде кийим кийип барабыз, акча алып барабыз, дасторкон алып барабыз дегендейчи. Өзүңүздөргө ошол мисалы декретте отурган айымдар өзүңүздөргө вложение кылыңыздар, и ошончолук кайра табасыздар. Мен ошентип эле жооп берем. Өзүмдүн мисалымда, мисалы 15 миң сомду М плюс мен деле алса болот. Иштейм деген айымдар любой выход табат. Ооба. Бирок чынында. Бирок баягы декретте отурганда мен деле 3,5 миң сомдук курсту алып окуганда мен үчүн бир 35 миң сомго алып окугандай болгом да. 35 миң сомго курс алып окуп аткандай эле сезим болгон да. Бирок бул жерден иштеп анан азыр мисалы түшүнөсүң да, ошол маалда эми ошолго жараша ойлонуп чыккенмин депчи. Ошол. Так что билиңиздер, если 1000 сомго курс окусаңыздар, ал жерден максимум 10 миң сом чыгара аласыз. Ал эми 15 миң сомго курс окусаңыздар, аны дагы 2-3 эсе актайсыздар. Ооба, бизде 2 жума сайын курстар уже. Эми кайсы жакта, мисалы үчүн, башка жактарда балким 2 жума окутулат. 2 жума окуткандан кийин макул, мейли 20% болсо да кайра эле ошол курсту сатышат да. Бизде сатышы нерсе толтура. Заткан Жусупованын запуску болуп атканда рекламага, таргетке канча акчалар кетти, канча лидтерди берилди, номерлер берилди. Практика, командам күнү түнү сиздерди кадимкидей прям иштетип, кадимкидей үйрөтүп, баарыңарды коштоп, бала да карабай, силерди карап аттык окшойт. Балдар каралбайт эле. Анан караңыздар, кандай мүмкүнчүлүктөр болду. Анан бизде курс бүт элек, курс ооба онлайн болот, 1 ай болот. 1 ай онлайн окуйсуздар. 2 жума күнүнө зумдардан дагы окутулат сиздерди, күнүнө 4 зум аудио практикалар. Плюс гет курста менин сонун сабактарым сиздерге жарым жыл доступ. СММ курсту дагы жарым жыл доступ. Кийин именно дальше дагы еще продюсирование хочу, кийин дагы Кундузга насачылыкка барам, өсөм деген башка ар кандай ойлоруңуздар бар болсо, ушул жактан баштаңыз. Именно сатуулуктан баштаңыз да.
Барыңыздарды чакырамын. Анан 15 миңди мисалы үчүн сиздер кайра эле актай аласыздар да. Элестетиңиздер, сатуу менеджерликти кайра сатып алсаңыздар, бир сатуудан 2,5 миң почти сиздики болот. 2250 сом сиздики. Кайра эле 3-өнө, 4-өнө, 5-өнө сатсаңыздар ошончо мүмкүнчүлүк. Анан биякта суроо болду, курс эле сатабызбы деп. Любой, эгерде мен азыр товарный бизнес баштасам, посуда сатсак, посуда сатасыңар. Онлайн сата бересиңер отуруп алып. Посуда сата. Кийимдерди алып келсем, балким Кытайдан кийим ташып келсем, силер ошол кийимдерди деле сата бересиздер. Мына жакын арада повар Алиябыз, Алия Элебесова, номер 1 шеф-повар на выезд. Курсун даярдап атат азыр күнү түнү жазап. Буюрса ал курсту да сатасыздар. Сиздер баардыгын сата бересиздер да. Жашоодо сатуу бүт жашообузга тийиштүү. Мен өзүм Оптима банкта иштеп жүргөндө 23 миң зарплата алганда, өзүмдүн убактымды, билимимди 23 миң сомго сатчумун. Бир айда 23 миңди бөлгөндө күнүнө 500 сом, 600 сомго таңкы 9-дан кечки 6-га чейин иштечүмүн. Убактымды, билимимди, жашоомду ошол жакта 500 сомго сатчумун. Мындайча айтканда. Анан азыр заман башка. Үйдө отуруп онлайндагы именно сатуудан баштасаңыздар, сонун мүмкүнчүлүк болот. Дальше эмки поток 15 миң эмес, уже 30 миң болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн сиздерди чакырабыз, келиңиздер. Сонун мүмкүнчүлүк болуп атканда, сиздер билесиздер, менин курстарым ар поток сайын өсөт баалары. Ошон үчүн мүмкүнчүлүк болуп атканда колдонуңуздар. Сиздерди тем более командага дароо алабыз деп чакырып атабыз. Өзүңүздөрдү көрсөтүңүздөр, максималдуу түрдө көрсөтүп, аракет кылып, анан сатпай калсам мени кетирип салбайсыңарбы деген коркуулар болуп атат, кетирбейбиз. Жүрөсүздөр командада. Бирок жөн эле жүрө бербестей, кичине аракет кылыңыздар. Бирок окуп алып өзүм үчүн окуйм десеңиздер дагы болот. Өзүм үчүн окуп алып тоокторумду, малдарымды сатам десеңиздер деле, пожалуйста. Сиздин каалооңуз. Балким сиз өзүңүздүн курсуңузду сата албай атасыз, анда ошондо дагы өзүңүз үчүн окууну келсеңиздер болот. Балким сиз шейшеп бизнес, дагы кийим саткыңыз келет, араңыздарда байерлер бар. Окуп алыңыздар, өзүңүздөр үчүн да окуп алсаңыздар болот. Жана албетте бул жана продюсирование да, курс ачуу курсуна дагы чакырам. Бул эми албетте мартта болот, бирок азыр именно сатуу менеджерликтен баштасаңыздар болот. Ташты да сатканды үйрөтүп коет бул команда дейт. Ооба, ташты да сатканды үйрөтөбүз. Да, курс сатабызбы деп атат. Китеп сатасыздар, менин китептерим бар. Менин бул жакта цифровой психология боюнча разборлорумду сатышат кыздар. Кыздар мага айымдар, клиенттер, лидтер мага именно разборго дагы келишет. Анан албетте мындай да, курс сатабызбы, товар сатабызбы, тоок сатабызбы, эмне сатабыз да, посуда сатабызбы, неважно, косметика сатабызбы, бул өмүр бою жашооңуздарга колдоносуздар да. Өмүр бою жашооңуздарга колдонучу нерселер булар. Анан эгерде даже командага калбайм, иштебейм, өзүм үчүн десеңиздер, өзүңөр үчүн, өзүңөрдүн товарларды сатыш үчүн дегенде үйрөнүп алсаңыздар болот. Ооба, бөлүктөлүк каралган 15 февраль башталат. 15 февралга жетишиңиздер, себеби дегенде бизде мына Орозодо дагы сонун проекттер күтүлүүдө. Орозо маалында биз командабыз менен да бирге болобуз. Күн жылыса, буюрса апрелде дагы Алматыга выездке собираемся. Майда Аларчага я хочу сделать командага именно плов тимбилдинг. Плов тимбилдинг хочу сделать в горах, жайында и так далее. То есть кошумча жумуш катары кабыл алып көрсөңүздөр дагы болот. Кошумча жумуш катары дагы онлайнга өтөм деп атсаңыздар, гос жумушта болсоңуздар, ушул сатуу менеджерликтен баштасаңыздар. Бизде азыр, кстати, банкта иштеген кызматкерлер дагы бар, кредитный бөлүм башчысы дагы бар, замдар дагы бар. Көчө менде разбордо именно банктын филиалынын директору дагы болду. Өтө сонун да, сонун мүмкүнчүлүктөр болду. Караңыздарчы, мына Адинай 3-4 баласы менен кайненесине каратып, күйөөсүнө кармата калып иштеп атат онлайн үйүндө отуруп алып эле. Адинай тиги роддомго баратканда дагы роддомдон деле телефондон отуруп алып эле сата берчү. Жана бизде ким эже айткандайчы, көп сүйлөгөндөргө сонун жумуш экен депчи. Жөн эле сүйлөбөй акчага сүйлөп калат экенсиң да. Сонун мүмкүнчүлүк да. Ооба, биздин азыркы потогубузга бирок сонун мүмкүнчүлүк болду. 2 жума биз жөн эле окутмакпыз. Башка жерде жөн эле окутушат 2 жума. Биз зато дароо практика кылып, өзүбүздүн командага таптап аткан үчүн биз дагы жан талаштык да. Энергиябызды бердик. Кадимкидей командага түктөдүк. И демек ошол нерсе дагы билинип атты. Ошол нерсе билинип атты. Биз өзүбүздүн командабызга таптап аткандыктан ушунчалык аркаңардан кадимкидей түштүк да. Бизде азыр окуп аткан окуучулар деле сезет болуш керек. Ошон үчүн повезло.
аябай повезло. Бирок бул потокко биз СММди дагы ачып берип атабыз. Жарым жыл СММ ичинде мобилография, таргет, Instagram упаковка, сатуу боюнча курсубуз дагы, командабыз күнү түнү болот. Дароо биринчи күндөн баштап иштеп баштайсыздар. Биринчи күндөн баштап сатууларга киришесиздер. Сатышыңыздар керек. Вот прям у нас так строго, дисциплина у нас. Реально дисциплина очень строго. Иштейм деген айымдар, өсөм деген айымдар менен да жертва абалдан чыгып алып, бронь кылгандарга психология курсун ачып берип атабыз. Толук төлөмгө СММди ачып бериңиздер. Один айым СММ толук төлөмгө дароо СММди жарым жылга ачып бериңиздер. Сатууну 15-инде ачабыз, ошондо сатууларды кайтарым байланыш менен полный окутабыз. 1 ай дароо окуйсуздар. Мына биздин азыркы поток 15-инде бүткөндөн кийин баарын бир чатка команда сатуу бөлүмү болот 2025 и биздин команда болуп саналат. Албетте, кээ бирөө шашпай окуйт, кээ бирөө жанталашып окуйт дегендей. Ошон үчүн каалоосу бар, каалайм, өсөм, роп болом, дальше хочу расти деген айымдар, алар өздөрү айтышып, кыймыл аракет менен чыгарышып, сатууларды ошончо мощный жасашат. Ал айымдарды албетте дагы биз сонун өсүүгө дагы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берип карайбыз дегендей. Ооба, сонун команда болдук, силер дагы кошулгула дейт. Ооба, рахмат. Мына окуучулар өздөрү айтып атат го мына. Окуучулар өздөрү айтып атат. Качан башталат дейт. 15 февраль башталат. Бүгүн мына 4 экен. Мына почти 10 күн бар экен. 10 күндөн кийин биздин курс башталат. 10 күн ичинде бөлүп төлөсөңүздөр болот. Кааласаңыздар бронь кылбай деле М+ менен кэш туюу менен деле алсаңыздар болот. 15.000ди 3 айга бөлүп төлөсөңүздөр болот. Ай сайын 5.000. Мындайда кыргызымдын айымдары өзгөчө амалкөй. Менде да каалоо болгондо мен өзүм тапкам. Рахмат Адинай. Рахмат.